Бүгүнкү кыргыз бийлиги бөтөн жакка чакырылууга дагы, алар менен барып амандашууга дагы, алар менен барып сүйлөшүүгө дагы укугу деле жок, ага деңгээли деле жетпейт. Бирок толугу менен деградация. Толугу менен ошондойго кетти. Парламентиңди кара, өкмөтүңдү кара, президентиңди кара, эч нерсеге бар. Булардын азыр бүтүн мына жерин оорутуп аткан маселе шайлоо болуп атат. Биримдик мекеним Кыргызстан. Ушул үчөөнү алып келип алсам, менин ордум аман калар бекен деген ойдон башка ой жок бүгүнкү президентте. Ал Кыргызстанды, мамлекетти, элди, журтту сактап калайын деген маселенин үстүндө иштеп аткан жок да бул. Мен өзүмдү кантип коргоп калам, мен өзүмдү кандай сактап калам. Ошол сиз айтып аткан ири эл аралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекетчил, сабаттуу бир инсан керек. Ошондой инсандарды көтөрө албаган баленин баары элибиздин өзүбүздө. Мүмкүн эл ойгонуп калгандыр азыр. Ойгонот дейбиз го, жакшы үмүт менен жашайбыз, баарыбыз үмүт менен жашайбыз. Ойгонот дейбиз го, баягы ичибизди курттай жеп аткан жердешчилик, анан мен эмне пайда табам, мен канчадан табам, мага канчадан берет деген мите-курттар кайрадан эле ушул улуу сезимдерди жеп коебу деген коркунучум бар. Ушул акыркы мына экономикалык кырдаал боюнча да эл аралык валюта фонду эле булардын өздөрүнүн сайтында маалымат бар. Бизге мына ошо пандемияга байланыштуу деп туруп 242 миллион доллар каражат берди, эки жолу бөлүп. 120дан ошону менен. Анан Дүйнөлүк банк берди 56 миллион, Азия өнүктүрүү банкы менен. Жалпысынан мындай алганда бир 450 миллиондой берилди да. Бирок дагы эле жетпейт да. Алар жетмек турсун, Айдар мырза, сөзүңүздү бөлөйүн. Ушул тажылуу вируска каршы күрөш деп бербедиби? Эми ошого каршы күрөшүп аткан дарыгерлердин акчасын бербей кайда кетти ал акча? Биз дейт ооруп калган кишиге $3000 сарптадык дейт, аны дарылаш үчүн. Эмне менен дарыладым? Мен билем, жүздөгөн кишилерди билем. Күнүнө 2 жолдан 4 жолдан парацетамол берип коюп гана жаткырат, башка бир да ийне да сайбайт, башка дары да бербейт. Бул көз боемоочулуктун да чеги болуш керек да, бул арамдыктын да чеги болуш керек да. Мына Ошто мен жакында кайрылууда айттым. 80ге жакын төрөгөн кыз келиндерди 1 айга жакын камап жатышты. Же жуунар жери жок. Же баягы балдарны жуунтуруп, билесиз да, ар бир 3 күн 4 күн дегенде марганцовка менен жакшынакай кылып, баланын киндигин жууп, баланын башын жууп, какаштарын жууп туруш керек да. 1 айга жакын кармап отурушту. 38 даражага ысык болуп аткан мезгилде. Мен министрдин орун басарына 3 жолу чыктым кайра-кайра. Алда чече албай койду. Чече албай койду. Эмне үчүн? Себеп булардын милдеттемеси бар. Биз ушунча кишини кармап турсак, ошол каражатты ушунчага сарптадык деген отчет бергенге жакшы. Бирок Айдар мырза, эл ойгонбосо, бүгүнкү бийлигин элди да, мамлекетти да жок кылат. Эл ойгонушу керек. Ошол келип аткан акчанын баары менин, сиздин, балдарыңыздын, неберелерибиздин мойнуна очойгон карыз болуп түшүп атат. Мамлекеттин карызы да бул сөзсүз. Сөзсүз түрдө карызга бекер эч ким бербейт, эч нерсе бербейт. Ошондуктан соңку эле бир 3 айдын ичинде $500 миллиард өстү. Карыз 3 айдын ичинде $500 миллиард. Эгер ушуну көрүп, угуп, билип туруп дагы унчукпай койгон болсо, коом, эл, мамлекет анда мындан дагы жаман жашоого укуктуу да. Биздин дыйкандар ошо кыйынчылык мезгилде дагы жер айдап, эгин эгип, өздөрүнүн түшүмдөрүн жыйнап жатат да. Бирок мына Казакстан маселеси. Жолдон өтүп чек арада. Биздин азык-түлүктөр өтпөй жатат. Премьер өргүүдө же эргүүдө жатып алып телефон чалгандай болду. Дагы эле маселе чечилбей жатат да бул жерде. Маселе кайсы жагында? Ала Казакстан бизди айыптайт, контрабанда силерде көп дейт. Биздикилер тескерисинче Евразия экономикалык аймагы болгондон кийин бул товар, адам, капитал тоскоолсуз өтүш керек деген. Эми кишини киши катарында көрүш керек да, алака мамиле болуш үчүн. Анын кадыры баркы болуш керек. Анан бир жолу жолугушуп сүйлөшкөндө эле сырын алдырып алат да.
аябай караңгы экендиги көрүнүп калат да. Өкмөттүң болобу, президенттин болобу, кимдин болсоң ошол болсун, караңгылыгы көрүнүп калат да. Сабатсыздыгы байкалып калгандан кийин алар тең ата сүйлөшө албай коет. Сүйлөшкүсү да келбейт. Парламентке барып алып арызданып атпайбы, мен 2 күндөн бери өкмөт башчысы менен байланыша албай атам. Демек, бирөө айтып атпайбы, тамашалап, куудулданып айтып атат да. Кыргыз өкмөтүнүн телефонун блокировать этип койсо керек да депчи. Алыштын кажети жок да, сүйлөшүүнүн кажети жок, себеп андан жыйынтык чыкпайт да. Эмнени сүйлөшөбүз? Сиз айтып аткан маселе мындан ары карай өтө оорлойт. Себеп 6 ай саратан жер чукулап дыйкандар өстүргөн эмгегин кымбатыраак биз бирдиктүү экономикалык аймакка киргенбиз деп токтоосуз кадам жайдан чыгабы, лейлектен чыгабы, ноокаттан чыгабы, нарындан чыгабы, таластан чыгабы, токтоосуз түрдө Сибирге чейин барыш керек. Эреже ушундай. Аны жасабайт да. Себеп мына жерден эле тосуп койду, өтө албайсың да. Муунтуруп койду да. Аны чече албайт. Өткөн жылы да ушундай болгондо мен аргасыздан кайрылдым эне. Эсиңизде болсо керек. 3 чакырымга узарып кеткен биздин жүк ташыган автоунаалардын катары. 6 ай саратан эмгек, маңдай терин төккөн дыйкандардын эмгегин сыйлап коюңуз деп мен кошуна мамлекетке кайрылууга мажбур болдум эле. Быйыл да ошондой жагдай түзүлүп келатат. Караңыз. Биз өзүбүз өндүргөн, өзүбүз өстүргөн нерселерди өзүбүздүн ичибизде сата турган болсок, аны менен биздин дыйкандар байып кетпейт. Биздин өндүргөндөрүбүздүн баардык түшүмдөр сыртка кеткенден, акча сырттан келип, сиз экономиканы жакшы түшүнөсүз, баланс болуп турчу. Азыр чыккан товар дээрлик жок кесе, кирген өтө көп. Сальда тетири сальда ошондой болчу, аябай күчтүү болчу, 3 эсеге чейин болчу да, тескери сальда. Азыр эми тетири сальда деген эселеп көтөрүлүп кетет да. Мисалы 72 миллион доллар биз Өзбекстанга чыгарып турабыз. Эмне үчүн? Жашылча жемиштерди алып келиш үчүн. Кыргызстандан сыртка чыгарган каражаттарыбыздын баарын топтоп келсе 16 миллионго жетпейт экен. Бул деген жетесе, дээрлик жетесе тетири ошондой болот. Сода сальдасы. Эми муну түшүнүш үчүн академик болуштун кереги жок. Жөнөкөй эле цифраларды салыштырыш керек. Жөнөкөй эле мындай элестетип көргүлө дагы, таразанын 2 ташын коюп койгула дагы. Ушуну дагы түшүнбөй, ушуга да макул болуп, ушуну да колдоп, ушуну дагы областтарга барып бир жерде сүйлөп койсо кол чаап отурган элиме 1000 мерте рахмат. Барекелде. Ушуну көрүп турган, унчукпаган интеллигенцияга да рахмат. Ушундай учурда кээ-бир коомдун кээ-бир өкүлдөрүндө Евразия экономикалык биримдиги бизге керекпи деген да суроону коюп жатышат да. Эгер тең ата катарында биз өзүбүздүн кызыкчылыкты коргой алган болгонубузда керек эле. Бул аябай чоң базар. Мен дайым айтам, кыргыз айыл чарба өнүмдөрүнү Москванын мыкты деген 4-5 чоң соода түйүндөрү менен келишим түзүп койсоң эле жетиштүү. Аны деле камсыз кыла албайбыз өз негизи. Бирок ошону менен сиз айтып аткан тең ата сүйлөшөр кишинин жоктугунун кесепети ушул болуп атпайбы? Барып туруп эле желкесинен таптап как мой друг деп койсо эле эси болуп жатып калып атпайбы? Бактылуу болуп, мени менен дос болду деп. Жок айланайын. Сен кемчонтой болбо. Сен кызыкчылыгыңды корго дагы, анан сүйлөш. Мисалы, жана сиз өзүңүз айтып кеткен Белоруссия. Эч кимдин сөзүн укпай койду. Мен бул спектакльге катышпайм деди, тажылуу вируска. Экономикасын бир күндө токтоткон жок. Бул биринен бирине жугат экен деген баарын четке какты дагы, жеңиштин 75 жылдыгын чоң аскер парады менен өткөрдү. 9 май болду. Бүгүн канчанчы? 15 июнь. Демек, 1 ай 6 күн өттү. Эч кандай ооруп, кулап жатып калган, кырылып калган эч ким жок. Демек, бүтүндөй жалган. Түркмөндөр дагы аскер парадын өткөрдү. Кырылып калган жок. Эми ушунан дагы акылыбызды иштетпейлиби кыргыздар? Ойлонбойлу. Мындай бир статистиканы дагы ушул жерде айтып кетким келет да. Мына Өзбекстан жабылды, 5000 адам жугуптур бул жерде. 19 адам каза болду дейт. Тажикстанда жабылган жок, 4700 адамга жукту деп 50 адам каза тапты дейт. Казакстанда 15000 кишидей аныкталып, 77 каза тапты дейт. Булар толугу менен жабылды, булар дагы көбүнчө. Беларуста 54000ге жукту дейт. Буларда аябай көп тестирлөө жүргөн.
308 адам каза болду дейт. Кыргызстанда толугу менен жабылды. 2200 адамга жукту, 27 адам каза тапты дейт. Бирок бир нерсе бар, ушул мезгилдин ичинде бизде 30дан ашык бала өзүнүн өмүрүн кыйып алды деген. Баракелде. Айда мырза, маалыматты бергенде маалыматты кандай алууну түшүнүш керек да. Мен ушунча киши каза болду деп атат. Кече Россиянын керектөө кызматынын жетекчиси Попова деген аял бар. Биринчи жолу мойнуна алды. 2019 жыл менен апрель менен салыштырганда каза болгондордун саны 2,5 миңге аз деди. Демек, чуу салып баягы чиркейди танка менен атуунун кереги жок экен да. Бул деген эч коркунучу жок илдет экен да. Өткөн жылдарга салыштырганда каза болгондордун саны аз. Төмөн. Италияны карап көрүңүз. Испанияны карап көрүңүз. Эң күчтүү чуулган салган өлкөлөрдү өткөн жыл менен быйылкы жылды мындай салыштырып карасаңыз, өткөн жылкыдан аз. Мына ушул жыйынтык чыгаруу керек дагы, жанагы бир сөз айтсаң эле ал жактан бул жактан чыга калып кыйкырган чала сабаттарга айтам да, мындай эле бир салыштырып көргүлөчү ошол өлкөлөр менен. Мына сиз баса белгилеп айттыңыз, өзүңүз ошол жерде иштеп келдиңиз. Чехия. Керемет Европанын бир өнүккөн өлкөлөрүнүн бири. Өтө чоң жогорку маданияттагы өлкөлөр. Эч нерсеге тыюу салган жок. Чектөө салган жок, Даректүү жапты бир аз. Даректүү аректерди көрдүк. Даректүү. Эгер киши ооруп атса, ошого гана мамиле кылган. А биздин баягы лөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендер, мына азыр банк маселеси өтө оор маселе. Муну төлөй албайбыз, айланайындар. Кыргыз өзүбүздүн ичибиздеги банктарга өзүбүз төлөй албайбыз. 3 айдын ичинде эч кандай жумуш болгон жок. Алардын пайызы үстөгө өсүп атат. Токтобойт. Бир видео тараган эсиңиздеби? Жана кичинекей бусиктин ичинде отуруп алып, бир офицер, ал муну, карма муну, ал муну. Сен гестапосың ба? Гестапо. Кимди ал деп атасың? Кимди алып кел деп атасың? Ал байкуш чыйылып атат, жанагы дарыга кетип атам деп. Мышык кармап алып, көтөрүп кетип бараткан балапандай чыйылып атат. Мен дарыга баратам деп атат. Мен банкка баягы кредитимди төккөнү баратам деп атат. Ал колун кайтарып алып, колун кайрып алып келип машинага тыгып атат. Ошол ким? Ошол адамбы ким? Ошолорду көрүп туруп дагы ошого чыдаган коом жашай бериш керек. Теге каршы ошо маалыматтык террордук ушундай бир коркуктуу калктын жүрөгүн түшүрдү чындыгында, аябай катуу коркутуп, бардык тарабынан эле коркутуп, чындыгында мунун эми экономикалык акыбети биздин мамлекет үчүн өтө оор болчудай болуп азыр оор. Кезинде айткан кишини укпаган, кезинде айткан сунушка кулак салбаган коом мына ушундай болот. Анан жаллаң өзүнүн тегерегине өзү сыяктуу сабатсыздарды жыйнап алган бийликтин мамлекетке тийгизген кордугу, өз элине тийгизген кордугу мына Кыргызстан керемет үлгү. Парламентиңди кара, бирөө сунуш киргизип койгон жок. Мына ушул үстөк акчаларды, банктан алган үстөктөрдү токтотуп коелу деп бир киши сүйлөгөн жок. Бир киши сунуш киргизген жок. Өкмөттүн мунун эскиден башына келбейт андай нерсе. Мен Жээнбековго айтпадым беле. Мына ол өкмөт башчың ыйлап араң олтурат. Колунан эч нерсе келбейт. Кыйнабачы. Өзүңдү да кыйнаба, буларды да кыйнаба, бошотчу. Жок, таасир кылбайт да. Эми ушундай акыбалда элибиз дагы өкмөттүн парламенттин ишин көрүп, мына күзгү шайлоодо туура жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Элге инсап берсин.